43'tөн 1043'kө чейин 100дөн кошуп санаганда кайсы сандар айтылат? Туура болгон жоопторду танда. Демек жоопторду болсо, анда бизе бир канча туура болгон жооп болушу мүмкүн. Анда эмесе кеттик? Биз 43'төн 1043'кө чейин санайбыз. Бирок 43, 44, 45, 46 эмес. Биз 100дөн кошуп санайбыз. Демек 43 деп, андан дагы 100ду кошобуз. Андан кийин дагы 100ду кошобуз. Демек 43кө 100ду кошсок канча болот? Туура. 143 болот. 143. Бул жерде биз эмне болду? Ондуктар менен бирдиктер 0-0 болгон үчүн алар өзгөрбөйт. 43 бойдон калды. Ал эми 100дүк 1 болот. Эгерде биз 143кө дагы 100ду кошсок, анда 243 болот. 243. Дагы 100ду кошсок 343. 343. Дагы 100ду кошсок 440. 443. Мына байкадыңарбы? 100дөн кошулгандыгы үчүн бул жердеги бирдик менен ондук өзгөрбөйт. Андан кийин дагы кошолу. 100ду кошсок 543. 543. Дагы 100ду кошсок 643. Туура. Андан кийинки 743. Демек бул жерде 700дүк. Демек 700 бар экендигин түшүндүрөт. 700 жана 43. Дагы 100ду кошсок 843. Дагы 100ду кошсок 943. Демек андан кийин дагы 100ду кошсок, мына демек канча болду? 900 болчу. Эми 10 жүздүк болот. Демек 1000. 1043. Мына 1043. Демек биз 43'төн 1043кө чейин 100дөн кошуп санаганда бул сандар айтылат. Ал эми бул сандардын арасынан кайсы сандар бизге берилген? 44 барбы? Бул жерде 44 деген сан жок. 123 барбы? Жок. 123 жок. 143? Ооба бар. Демек 143 биздин жообубуз. 543 дегенди да карап коелу. Туура, бул жерде бар. Демек 543 да биздин жооп. Жана 843 туура, бул жерде бар. Демек 843.